Gel. Мына биздин кичинекей мындайча айтканда уютный залыбыз. Бул жерде жакшы акустика каралган, дизайн ичине өзүбүздүн эмне дос балабыз экөөбүздүн эмебиз, оюбуздан чыгарганбыз. Мазбеков Арзымат, ошо өзүңүздөр билгендей Талас областынын Кара Бура районунда, Кызыл Адыр айылында азыркы ушул жердин тургунумун. Өзүм азыр 28 жаштамын. Бул кинотеатрдын негизи оюбуз бул жер иштелбей турган көп жылга чейин ачык аракет кылып иштетип атабыз. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, элдер көнө баштады. И кинону биз прямой Бишкектен алып келебиз. Өз элибизге, өз жерибизге биркеде болсо да салым кошуп, элибизге маданият үнүнө айылга жаңы инновация алып келиш. Инновация деген башка жакта бар, бирок биздин жерде жок болгондуктан инновация деп атабыз. Бул жерде мен эле эмес, бул жерде менин ошо Манас деген бала ал азыр шаарда иштермен жүрөт. Балам экөөбүз күнү түнү деп өзүбүз колубуздан эч кандай ремонтчу алып келбей түнү уктабай ошол жерде ремонт кылганбыз. Аябай жаман болчу да биякчы. Кичинекей болсо да, айылдын деңгээлинде болсо да кинотеатр ачканга. Долбоордун алкагында ошо грантты биз 200 миңге такабай эле жөн эле биз өзүбүзгө керектүү нерсени жаздык. Бул жерге керектүү нерсе бизде проекттер болчу, анткени өзүбүздүн жеке менчик проекттер жок болчу. Как раз жаштарга бөлүнгөн проекттер убактылуу турган, ошону биз колдонуп турганбыз. Эми Кудайга шүгүр биз өзүбүздүн проекттер болуп калды. Ошо гранттын жардамы менен. Проекттер ушундай эле көрүп аткандай попкорн аппараттарын, башкача ноутбук, өзүбүзгө иштей турган колонка жакшы ошо гранттын жардамы менен алдык десек жаңылышпайбыз. Аларга чоң рахмат, ийгилик иштерине. Жакшы Кыргызстандагы бизге окшогон ушундай иштейм деген жаштарды көтөрүп, алдыга сүрүп, мамлекетибизге салым кошобуз деген үчүн көп жылдар чейин иштешине тилектешпиз. Элдин баары азыр питактай жылышып, ар бир өзүнүн күнүмдүк жашоодо тиричилиги менен аракет болуп атат. Күзгү жыйындарын терип, ошо менен жайы менен көпкө биякта эме болбойт. Ар бир нерсенин өзүнүн сезону болуп тургандай эле кинотеатрдын сезону ошо күзгө мал, анан кышында жазга мал бара-бара басамдай баштайт да. Ошо 3 айда Кудай буйруса жакшы ийгиликтерди көрсөтөбүз дейбиз. Азыр даярданып аткан өзүңүздөр келип көргөндөй эле биз азыр шаарга кетип атканбыз. Ошо попкорн аппараттарга эме ошо ичине керектүү нерселерди, эме материалдарды, кинолорду алып келген келип атабыз. Жаңы кинолор чыгыптыр Бишкекте. Жана бир күн бир түн деген кино чыгыптыр. Ошону алып келебиз. Пландар бул жерде 2022 жылы полный реконструкция болот деген тилектебиз. Дальнейшем ошо чоң залга да чоң кинотеатр ачсак деген ой бар да. Анткени жаңы заманбап боюнча курулат экен. Балким ошол жака дагы сиздерге кайрылып калышыбыз мүмкүн дебейинби? Биз минуска кеткен жокпуз. Точно айта алам, минуска кеткен жокпуз. Бул жерде прибыль болгондо 2 адамга бөлүнөт. Адан тышкары берде 2 адам иштейт. Бирөө киномеханик, адан тышкары охранник. Себеби бул жерге биз эми Кировка бул Кызыл Адыр, Кировка бул өзү мындай айыл эмес, эми Бишкек шаар эмес, бирок ошонун ортосундагы жайгашкан жер да. Биздин максат чоң прибыль көрүш эмес. Бул жерге элибизге, Кировка элине биркеде болсо, кичинекей болсо да чакан салым кош. Ошол да.